Акматбек Келдибековдун тарапташтары бүгүн дагы Ош шаарынын борбордук аянтында митинг уюштурушуп, депутаттын бошотулушун талап кылышты. Жалпы жонунан 5000ден ашуун жаран катышкан нааразычылык акциясына облустун бардык аймактарынан адамдар келишип, өз райондорунун атынан кезек-кезеги менен сөз сүйлөп жатышты. Мыйзам жолунда деп атпайбы? Биз деле мыйзам жолунда эле мына жерде туруп атабыз. Премьер-министр айтты, үйүңөр биздик келе деди. Тынчтык биздикти кандай кылып өткөзсөңөр эркиңер өткөзө бергиле деди. Hazır emez, sizler olurdu tosup bizde mümkün ötke almayısınlar. Kuda kalasa, birlik almaşat, sonra bay klastaş, aynıktan mermerle karaptır seni. Mınava, Keldibekov'da hazır, bir saatin içinde askersen askerinden sorun bay. Murulku birlikte sen kanda kılıp alsan, ben kotoşunu alıp senin birliğini. Kaysı güneş için Akmatbek Keldibekov oşol gaz meselesi boyunca meseleni kötürüp çıksam buna partiyip koydu. Taşıyıptı Sadır Japarov'lardı kum ter boyunca. Ya aynen. Akıranan keyin görüngende talap ketip olsa unçukpa jürersek biz kim bolobuz? Biz mankurtuz bu. Akırı biz elbiz bak, Kırgız degen ulu elbiz. Bizdi keverek hiç kim çok kılarmaydı. Нааразычылык билгизгендерге өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Сооронбай Жээнбеков чыгып, өз оюн билдире баштаганда топтолуп турган көпчүлүк анын сөз сүйлөшүнө жол бербеди. Акматбекти көң менче билбейсиң туугандар. Мен студент кезден баштап билем угуп Атасы менен чай ичкенмин. Бир туугандарым билем. Угуп туруңуздар. Мына Акматбек камалганда мен деле күйдүм туугандар. Мен ачык айтып атам. Мен деле күйдүм. Бирок ошол жердеги болуп аткан нерсенин баардыгын тең болуп аткан сөздү, коюп аткан талапты биз да айтып жеткизип аттык туугандар. Мына азыр шайлап айтып кетпедиби мени күнөөлөп? Шаарга сен жанагы соттолгонун. Шаармага тиешеси жок туугандар. Угуп туруңуздар. Анан кийин туугандар, мына азыр ак ийде бирок сынбайт деп мына жазуу келди. Advokatlar da alıp, açık sot olup, bunu talapınız gerek tуугандар. Adan keyin sizler, men açık bolsun gerek ama, men çindiğe açın gerek. Menin kolumdan, uğur turumuzlar. Evet tуугандар, menin kolumdan Akmat'ı alıp geliş gelmeyek bu жерге. Al men demez o. Birok meseleni, men aytam, deyin meseleni. Aytıp koyamışım meseleni. Adan keyin, bizge de oblaska tınçılık gerek tуугандар. Maga tınçılık gerek. Bunday mitingdin maga da gereği yok Şaylo. Bunday miting maga da gereği yok. Men mına sizlerge açık oyum aytıp atam tуугандар, kapısı olmayınlar. Hazır bolgan nerseni bana aytıp. Şaylo, Митингге келгендердин бир канчасы сөз сүйлөгөндөн кийин нааразычылык акциясына келгендер Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун чыгышын талап кылышты. Натыйжада шаар мэри көпчүлүк алдына чыгып, митингди колдоорун айтып, бийликтегилерге нааразы экендигин билдирди. Урматтуу туугандар, бул коррупция эмес. Коррупция мына Кыргыз газды 65 депутат сатып берди $1. Мына ошол коррупция. Korrupsiya kaysı? Bugün kumtordu çeçmeye atışat. Eldin paylasında işletmeye atışat. Oşol korrupsiya. Mitingin geldi kılıvergile. Kamçıga 7 jol ruhsat bergenmin. Miting ötkörüverdim. Bunu hazır Akbat'ka 3-üncüsüne kol koyup verdim. Ötkörüverdim. Ben el düşmanı verdim. Hatta şaharda ben kocayımım. Anan keyin aytıp koyun. Qaysı bir kızıl şapkaçın enelerde, aksakaldardı tutkunçukka
түрткілей тұрған болса, маға түз кергілер. Мэрдин сөзүнөн соң митингдин уюштуруучулары бийликтегилерге саат 3гө чейин Келдибековду бошотуп коюшун талап кылышты. Бул туурасында облустук бийликтен маалымат алуу үчүн киргенибизде ал жердин маалымат кызматы губернатордун чогулушта экендигин билдирди. Бирок мындан көп өтпөй борбордук аянттагы эл өкмөттүк администрацияга карай агылып, администрациянын ичине киргенге аракет кылышты. Бирок митингдин уюштуруучулары жаштарды сабырдуулукка чакырып, бул ортодогу провокациялык топтордун аракети экендигин билдирди. Ошондуктан биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биз дагы элди сабырдуулукка чакырып, өткөндө бийлик ушул алайдан келгендер кечке сыздай өтүрүп, суранды, ай, бийлик чыгып койчу десе, эч ким чыкпай койду. Мен Чоңалайда командировкада жүрөтүлөм деп. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын айтымында, бул жерге чогулган элдин коопсуздугун сактоо үчүн милиция кызматкерлеринин баары бул жака тартылган. Шаарга кире бериш жердеги бардык жолдордун жабылышы да кала тургундарынын тынчтыгы үчүн дейт. Буга чейин ошо шаардын айланасында атайын блокпосттор коюлган. Себеби өзүңөр билесиңер, бул тынчтык митингде ар кандай адамдар келиши мүмкүн. Кээ бирлери провокация кылышы мүмкүн, тынч митингде провокация. Ошондуктан жалпы ошо жарандардын коопсуздугун сактоо максатында бүгүн ошол күчөтүлгөн режимде иш алып барылып жатат. Саат 3гө чамалап калганда митингдин катышуучуларынан атайын аксакалдардан турган өкүлчүлүк түзүлүп, Сооронбай Жээнбековго сүйлөшүү үчүн киришти. Жарым сааттык сүйлөшүүдөн кийин өкүлчүлүк менен бирге Жээнбеков да эл алдына чыгып, жаргалган кырдаалды чечүү үчүн болгон аракетин кылаарын айтты. Аксакалдар ойлонуп катуу айтышты ал жерде дагы баардыгы тең. Ана мында кеңирип бакырып береле баа чечилип кетпей турганда биз сүйлөштүк. Ошол сүйлөшкөндө биз аркалап Митингдин соңунда Келдибековдун бошотулушуна дагы 3 күн берген эл бул ишти көзөмөлгө алуу үчүн экс-депутат Улукбек Ормоновду жетекчи кылып шайлашты. Буга чейин борбордук аянтта боз үй тиккенге уруксат берилбей келсе, эми ага жергиликтүү бийлик тарабынан жооп берилип, митингдин уюштуруучулары нааразычылык акциясын ушул жерде улантмай болушту. Кенжебай Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош шаарынан.